Мен Бешалиев Амангелди. Урматтуу Камчыбек Кудушаевич, сиз өлкө элине, өлкө жетекчилерине бардыгына кайрылып атасыз. Азык-түлүктүн баасы көтөрүлбөсүн деп. Мен Казакстан Республикасынан пияз ташыгам. Где-то 14-15 миң тонна. Ленин районунун салык кызматына катталгам. Ошол жерге отчетун берчим, алар ай сайын мага справка беришчү. Эми мына октябрь айында товар алып келатсам, СМБнын кызматкерлери менин товарларымды токтотуп, справкамды жаптыртышып, 7 миллионго банкрот болдум. Андан аскер кесип, кайра эсептеп чыгышып туруп, биздин мамлекетте пияз 30 сомдон болуш керек болчу. Сен арзан алып келип атасың, занижение деп. Эми Казакстан Республикасында арзан болуп атса быйылкы жылы. Мен элге жакшылык кылып, сиздин айткан буйругуңузга дал келе турган кылып, элге жакшылык кылып алып келип атканда, а булар мени азыр как контрабандист катары көрүп атат да. Азыр мисалы 30 сомдон жазсам, пияздын баасы 50 сомго чыгып кетет да. Мына ошол мен 14 миң тонна, менен башка дагы алып келишкен. Мына могу Лалаходогу алынган 17 сом, 22 сом ашып кетти. Азыр базарда деле 20 сом. Мына Казакстанда алынган алган бааларым 60 теңгеден эле алгам. Мына караколдо сатылышы 20 сом. Мына каракол чектери менен 20 сомдон. Караколдо Фруто деген магазин бар. Караколдо пияз өспөгөн жерде 20 сом. Бул налоговый службанын өкүлдөрү айтат, сен бекер алып келесиңби, бизге айырмасы жок. Сен 30 сомдон бери пияздын баасы, ошо менен налог төлөшүң керек дейт. Эми элестетиңиз, Камчыбек Кудушаевич, 30 сомдон алып келип жазып, 30 сомдон сатканда нары карай дагы 7-8 сом кошулат. Өзүң прибылиң кошосуң, ошо менен 40-50 сом болуп кетет. Кымбаттап кетет. Же болбосо айтпайбы башында, мен пияз ташып баштаганда эле. Эй, Урмат Бешалиев, токтот. Бизде пияз 30 сом болуш керек, кымбат болуш керек бизде. Бизге арзан алып келбей, арзан товар алып келбей деп айтпайбы? Ташып бүткөндөн кийин келип кайра чукуп туруп, мени 40 миллионго чыкпай. Азыр мына сиздерге документ алып дайындашып атат, контрабандист деп. Мен контрабанда кылган жокмун да. Мамлекетке зыян келтирдим дейт. Мамлекетке зыян келтириш үчүн мен мамлекеттин акчасын алып иштетип туруп, анан ошону максатсыз коротуп койсом, андан мамлекетке зыян келтирген болот. Бул мен өзүм акчам алып келип атам го. Интернетти баарыңыздар карасаңыздар болот, кыргыз эл. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өзүңүз эле карап коюңуз. Камчыбек Ташиевич, өзүңүз эле карап коюңуз. Пияз итбекер. Кыргызстанда деле 20 сом. Мына мен ошол көп мал ошол бизнесмендер көп келип койгондуктан мына быйыл арзан болуп жакшы болуп атат. Эми булардын кылып атканы менин моюнума 40 миллион илеп атат. Бул жакшылык эмес да. Жөндөн жок эле. Менин андай акчам жок. Даже мынакей менин 7 миллионго банкрот болуп койду. Анткени когондорду сатып алганбыз, пияз сатып алганбыз, ал товар дагы алып кетти. Себеби эмне десе, себеби менин справкамды алып коюшту. Сентябрдын акчасын налогун төлөгөм мен 8 миллион, почти 9 миллион. Августтун төлөгөм. Бардык айда төлөп келатам. Сиз айтып атасыз, азык-түлүктү арзаныраак кылайык деп. Результаты баягы президент өзү айткандай, бөрк ал десе баш алып атат да бул жерде. Ушул видеону карап, Ленин району салык инспекциясынын начальниги Алмамбетбекке кайрылсам, алар айтты го, бекер алып кел, бизге айырмасы жок дейт. 30 сомдон бизде болуш керек дейт. Бул базар да, базар ойнойт да, бирде ылды, бирде өйдө. Картошка деле 100 сомго чейин чыгып кетип атпайбы? Бул арзан болду, значит арзан бизге пайда болуш керек эле да. Же көзүбүздү түшүнбөй калдык. Кымбаттатыш керекпи же арзан кылыш керек? Сиз айтасыз, арзан кылыш керек деп. Арзан алып келсең, булар айтат жок, кымбат кылыш керек деп. Өзү эркин экономический зона бизге түзүлбөй атат да ишкерлерге. Баардык ишкерлер ушуну күтүп жүрөт. Себеби эмне десе, ошол жактан келаткан ундунда болсо, майдындагы кандай келсе ошону биз кабыл ала албай атабыз. Ошол деңгээлде, ошонун негизинде биз конкуренция кылып арзандата албай атабыз товарды. Мына Кыргызстанда проблема ушул болуп атат азыр таңда время. Себеби эмне десе, эркин экономический зона болсо,
Товарлар конкуренция болса, ошондо товардын баасы түшөт. Эркин экономический зона пайда болбой, жок 30 сомдон бизде пияз болуш керек, 270-280 сомдон банан болуш керек. Ал бананды, хотя дарыланган бананды тиякта маймылдарды жебейт чынында. Ошол эле бананды акын дарылайт да кайда жүрөт да бизге келгенде 270 сомдон өтүп турат. Налог болчу чыгып берет. Хотя мына менин проблемам ушундай. Ушул проблемамды карап берип коюңуздар. Жана эле 40 миллионду илгенди чотолку мен все равно аны төлөй албайм. Анткени менин расчетум бар да иштеп атканда. Ал расчетум да уже бузулду. 7 миллион назаттан. Октябрь айынын отчетунузда жаба албай калдым. Не деген кордук бул деген ишкерди колдоо эмес, кордоо болуп калды да. Акыйкатта кордоо болуп калды. Сиздин айткан сөзүңүз жөн эле талаада эле болуп калды. Бул бир эле менде болсо айтат элем, бир менде баардык ишкерлерде ушундай проблема кылып атат. Болду, очит. Жол болгон мурунку мүмкүнчүлүккө такап туруп эле бизде ушундай болуш керек деп эле болду. Ушинтип товарды көтөрүлүп кетип атат. Астенге отчет берип атат, ой биз деген налогду миллиард триллионго көтөрдүк деп. Бияқта елдер мына мисалы мынау жеп аткан нанымды ар бир кусогуна момундай отуруп эле жартысын жулуп алгандай болуп атат эле. Жартыдан да көбүн жутуп мына кол жалап болуп атат да. Кол жалап болуп атасың. Себеби азыр мени 30 сомдон алып келсем пияз. Автоматически 50 сом болот. Это бул кимге? Только карапайым элге зыян. Көтөрүп беребиз бааны. Анан баа ишкерлер көтөрүп атасыңар. Мына мен алып келдим, ушуну кабыл алып бериңиздер. Башка эчтеке сураган жокмун. 9 сомдон 10 сомдон быйыл мен киргиздим 9 сомдон. Мына ошол отчетумду кабыл алып бериңиздер дагы. Мени тынч коюп дагы иштей берейин, мүмкүнчүлүк бериңиздер. Башка вариант жок. Мен азыр 40 миллионго азыр дайындашып атам контрабандист катары Талас СМБнын өкүлдөрү. Мен ал акчаны төлөй албайм по-любому. 40 миллионду. Актан алам. Өзүм уже банкротко чыгарып койгонсуң. Товарларды келатканда Ниязовдун жайып койбой, бе товар алба. Сен справкаңды жазабыз, жабабыз деп тур. Рахмат баарыңыздарга. Интернет желесинде орун алган маалыматтар менен тааныштырабыз. Эфирде сайтка сереп берүүсү, саламатсыздарбы? Ташиев келиндерге үйдө отуруп көп акча табууну сунуштады. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кийинки жылдан тартып мамлекет тоолуу аймактарда төрөлгөн 4-чү баладан баштап убадалаган суммаларды бере баштаарын айтты. Мына төрөй турган келиндерибиз Москвага барып иштебей, үйдө отуруп бала чаканын санын көбөйтүп эле көп айлык тапса болот. Аны төлөөгө мамлекеттин күчү жетет, деди ал кечээ 27 ноябрда Кемин шаарында. Жарлыкка президент Садыр Жапаров былтыр 23 декабрда кол койгон. Ага 4-чү балага 100 000 сом, 5-чиге 600 000, 6-чы балага 800 000, 7-чи балага 1 миллион сом, 8-чиге 1 миллион 200 000 сом, 9-чу балага 1,5 миллион, 10-чу жана андан кийинки балдарга 2 миллион сомдон берилет. Бишкек мэри унаа боюнча калкты тейлөө борбордун ишин сынга алды. Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев транспорт каражаттарын жана айдоочулук көлүктү каттоо боюнча агенттиктин биримдик кут конушунда жайгашкан бөлүмүнө текшерүү менен барды. Мэр бөлүмгө кирип барып, ал жакта узун кезек бар экенин, бирок 12 тейлөө терезесинен 4-өө гана иштеп жатканын көргөн. Өзүңөрдүн ишиңерди тууралагыла, мамлекет силерге шарт түзүп берген. Эмнеге иштебей жатасыңар? Иштеткиле, баарын толугу менен жумушка чыгаргыла. Канча деген элди кыйнап жатасыңар, деген ал. Мэр барып кеткенден кийин аталган бөлүмдө 12 терезе тең иштеп баштаганы маалымдалды. Курулуш министрлиги көп кабаттуу имаратка терезелердин сапатсыз орнотулганы тууралуу маалыматты четке какты. 28 ноябрда көп кабаттуу турак үйдүн терезелери сапатсыз курулуп жатат деп туура эмес маалымат социалдык тармактардагы баракчалар аркылуу тараган. Курулуш министрлигине караштуу мамлекеттик архитектура, курулуш контролдоо департаменти аталган объект боюнча төмөнкүлөрдү билдирди. Бишкек шаарынын Байтек Баатыр 1Е дарегинде курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн долбооруна өзгөртүүлөр киргизилген. Мындан улам учурда шахмат формасында
курулган терезелердин жаңы долбоорго ылайыктоо боюнча демонтаждоо иштери жүрүп жатат. Бардык курулуш иштери министрликтин көзөмөлүндө жана долбоорго ылайык гана жүргүзүлүп жатат. Бул жерде тынчсыздануунун кереги жок, урматтуу социалдык тармактын колдонуучулары. Курулуш объектилерине байланыштуу такталган гана маалыматтарды бөлүшүүгө чакырабыз деп берилет маалыматта. Бишкектин четиндеги ооруканада дарыгер менен медайым мушташты. Социалдык тармактарда Бишкектин четиндеги курортто дарыгер менен медайым урушуп, мушташа кеткен окуянын видеосу тарады. Маалыматка ылайык, окуя Чүйдүн Таш-Төбө айылындагы ооруканада болгон. Анда райондук милицияга мушташ болуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя каттоого алынып, ыкчам тергөө тобу жөнөтүлгөн. Анда 33 жаштагы дарыгер медайым уулу менен аны сөгүп сагып кол көтөргөнүн айткан. 57 жаштагы медайым дагы арыз жазып, дарыгер аны сөгүп кол көтөрүү болгонун билдирген. Эки арыз тең тиешелүү тартипте катталып, соттук медициналык экспертизалар дайындалып, кызматтык иликтөөнүн алкагында экөөтөн кызматтан четтетилген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бишкекте күч алган сасык тумоо боюнча абал кандай? Министрликтин маалыматы. Саламаттык сактоо министрлиги Бишкекте күч алган курч респиратордук вирустук инфекциялар жана сасык тумоо боюнча маалымат берди. Ведомствонун маалыматында соңку күндөрү ооруканага кайрылгандардын жана жаткырылгандардын саны азайган. 500 орундуу республикалык клиникалык жугуштуу илдеттер ооруканасында учурда 565, 573 бейтап жатат. 6 адам реанимацияда. Буга чейин 10 бейтап болчу. Ал эми шаардык балдар клиникалык тез жардам ооруканасына профилдештирилген бөлүмдөрүндө 421 орун уюштурулуп, анын 378-inde бейтаптар бар. Дарыгерлер элди күнү түнү кабыл алууда. Борбордо көмүрдүн баасы кымбаттады. Кайсыл жерде канчадан сатылууда? Бишкекте кышкы сезонго карата көмүрдөн ири көлөмдө жеткирүү уланууда. Ошол эле маалда мамлекеттик жана жеке менчик базарларда көмүрдүн баасына бир топ айырма сакталууда. Бул жылы мамлекеттик кампалар кара кече көмүрдүн тоннасын 5800 сомдон сатышууда. Жеткирүүлөрдүн айтымында бул күн сайын 200 тоннадан ашык көмүр жеткирилүүдө. Бул сезондук суроо талапты жабууга мүмкүндүк берет. Өткөн жылы мамлекеттеги баа 5300 сом болгон. Башкача айтканда, көмүр 500 сомго кымбаттады. Жеке менчик базалар Минкош көмүрүнүн тоннасын 7000 сомдон, аны тандалган сапаттагы отун катары сунуштап сатышууда. Ошондой эле бардык жерде кадимки жана сорттолгон көмүрдүн бир мөшөгү 300 сомдон сатылууда. Жакарта дүйнөдөгү калкы эң көп шаар аталды. Индонезиянын борбору Жакарта дүйнөдөгү калкы эң көп шаар деп аталды. Бул тууралуу Известия билдирди. Анда белгиленгендей, Жакарта калкынын жыш жайгашкандыгы боюнча Токиону артта калтырды. Бириккен Улуттар уюмунун жаңы эсебине ылайык, анда азыр 42 миллион адам жашайт. Экинчи орунда 37 миллион калкы бар. Бангладештин борбору Дакка шаары турат. Ал эми 3-орунду 33 миллион эли бар Токио ээледи. Бириккен Улуттар уюму бул маалыматтарды жаңы эсептөө ыкмасы менен бардык өлкөлөргө бирдей географиялык жана демографиялык өлчөөлөрдү орнотту. Буга чейин Япониянын бийлиги жумасына 4 күн иштөө тартибине өткөн. Бул чара калктын саны азайып, улгайгандардын саны көбөйүп жатканына каршы күрөшүүгө багытталган социалдык эксперимент экенин белгилеген. Эске сала кетсек, жогоруда айтылган маалыматтар социалдык тармактардан алынды. Алардын маани мазмунуна регион телеканалы жоопту эмес. Аман туруңуз.